Assalamu alaikum. Hurmatlı ağalar, hurmatlı konferansiya katılışçылары. Бүгүнкү конференцияда 70 адам чакырылган, 50 адам катышып отурат. Көпчүлүк чакырылган ушул жерде кворум бар. Бүгүнкү конференцияны ачык деп жарыялоого добуш берип коюңуздар. Кимдер макул? Каршы жок. Көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Кезектеги отчеттун шайлоо конференция ачык деп эсептелет. Урматтуу катышуучулар, конференция каралуучу маселелер жана убакытты бекитип алалы. Каралуучу маселелер Федерациянын президенти Мелис Турганбаев Мелис Токтомамбетовичтин отчету. Экинчи маселе Федерациянын жаңы президентин шайлоо. Күн тартибине каралуучу маселе бекитилди. Мындан тышкары биз регламентти бекитип коюшубуз керек. Биринчи маселеге 20 минут каралган. Экинчи маселе боюнча дагы 20 минут каралган. Кимдер макул, колуңуздарды көтөрүп, каршы? Макул, каршы? Каршы жок. Регламент бекитилген. Сөз доклады үчүн анда Турганбаев Мелис Токтомамбетовичке берилет. Отчет. Өзүңүздөр билесиздер, мына акыркы 3 жылда Корея мамлекети менен Венгрия менен мына зорлоого барып келип аткан кадеттер барып келишти. Алар мага взаимодействиеда бизге келгендер, биз бияктан тосуп алып, жерде мына кыз келиндер күрөшүү боюнча да күрөштүн 3 түрү боюнча. Мына Кореядан делегация келип кетти, биз Венгрияга барып келдик, мына ошолордун баардыгын. Мисалы Венгрияга барганда алар өздөрүнүн каражатына тосуп алат. Алар бизге келгенде биз жерден билдиришкен машыгууларды өткөздүк. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, мына 22-жылы Айсулу Кыныбекова баштаган кыз келиндер күрөшүдө үйрөнүп ийгиликтерди жарата баштаганын өзүңүздөр билесиздер. Ошого карап мамлекет башчысы Садыр Жапарович өзү демилге кылып 2022-жылы кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курап командасына заманбап зал ачып бергенин баарыбызга билесиздер. Ошол эле жылы мына Нурбек билет 9 ашык команда келди. Дүйнө чемпиондору, олимпийский чемпиондор келип ошол биздин сборный менен чогуу машыгуу өткөзүп кетишти. Албетте мындай иштерге көмөкчү болгон биздин федерациянын баардык мүчөлөрүнө, демилгелерибизди колдоого алып келген демеушүлөрүбүзгө да ыраазычылык билдирген да ушул компания. 26 жыл деген оңой убакыт эмес экен. Мен спорттук күрөш федерациянын президенти кызматына кеткеним менен Азия Биркен күрөш дүйнөсү уюмунун бюро мүчөсү катары сиздерден алыста колунан келген жардамдарды берип. Спорт мен үчүн жашоомдун маңызы. Бүгүнкү күндө ушул даражага спорттун таасири, көмөгү менен жеткенин баарыбыз билебиз. Эми урматтуу жыйындын катышуучулары, алдыда жаңы шайлана турган жетектин айтканын угуп, кеңешин ынтымактуу бир жеңден кол чыгарып башкан бир жакадан баш чыгарып ынтымакта жакшы иштеш керек. Мына бүгүнкү күндө дүйнөлүк деңгээлге чыктык. 2000-жылдары эле 90-жылдары кандай абал болду? Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү таанылды. 7 миллион калппыз биз бүгүнкү күндө. 100 миллионго жакын Япон мамлекети, Америкадан мына 3-чү месте турабыз. Мунун баардыгын сиздер эмгегиңиздер менен отурган федерация мүчөлөрү федерация иштеп берди. Ошон үчүн мен силерден алыстап кеттим. Жардам берем. Теңдешпиз. Бийликтерден тааныбыз, жакшы билем бул кишини. Анан негизи баягы олимпиадалык оюндардын алдында да мен айткам, федерация мүчөлөрү билет.
26 жыл болду уже. Дагы бизге жаңылап калбады. Жаңы президент шайлайлы енді алыс кетпей эл аралык деңгээлде жардамдарды берем деген сөздөр бар болчу. Ошол мына бүгүнкү күнгө туш келип отурат. Мына сиздер менен иштедим күн-түн менен. Колубуздан келген жардамдарыбыздын баардыгын бердик. Акчалай десе акчалай, квартира десе квартира, машина десе машина, мунун баардыгы оңой турган жок. Андан сырткары мына жана Азия чемпионаттарын өткөздүк. Кайрат 3 жыл өткөзүп мунун дагы аябай мааниси чоң болду да биз үчүн. Себеби ушул жерде үйдө биздин балдарыбыз күрөштү. Андан сырткары мына балет этип келген кичинекей биздин өзүбүздүн жаш өспүрүм келечекте чемпион болчу биздин улан кыздарыбыз келип ошол жерде жанагы олимпиада чемпиондору, дүйнө чемпиондорун көрүп ошолорго тең элсек ой максат менен алдыга умтулуу нерсесин дагы жасадык. Мына тренерлерге ошол жерде отурган тренер, ошол жерде отурган федерация мүчөлөрүнө чоң ыраазычылык билдирем. Ар дайым колдоп келдиңиздер. Баарыбыз чоң ынтымакташ иштедик. Мен ойлоп атам, жаңы президент менен алыс шайлайбыз. Жаңы президент менен дагы ушундай деңгээлде мындан дагы жакшы иштешибиз керек. Мен жана алдында айтып өтпөдүмбү? Мына азыркы акыркы олимпиада мына Парижде алган бир күмүш, 4 коло медалыбыз бул биз үчүн мындай толчок болуш керек. Алдыга умтулуу мына кийинки Америкада болуп турган олимпиадада кийинки циклда. Мен ойлоп атам, алтынга татыктуу биздин улан кыздарыбыз бар. Кудай буйрса, мен ойлоп атам, баарыбыз биргелешип иштесек, бул да келет деп ойлойм. Мына бүгүнкү күндө баягы барыңыздар билесиздер, мына Жеңиш Бөкөбаевич отурат. 98-жылы ай ээрчитип келген. Мурат Раматов, Мурат Саралиев экөөбүз ушу элис борьба моңдай ылды түшүп кетти. Мына силер азыр башына кичине мындай элди аралап, кичине авторитетти пайда болуп, мындай жакшы иштеп атасыңар. Эми ушу борьбага бир жардам берип көтөрөсүңөр болбойт. Силер көтөрбөсөңөр эч ким көтөрбөйт. Мына ушу ойдон калып. Мына ошол күндөн баштап мен борьбадан кеткен жокмун. Канча жолу мындай моменттер болду. Аны кээде анда эле уруп турат, балдардын баары результаттары начар, кетем деген күндөр болду. Кайра эле залга киресиң, баягы көздөр мындай балдарды көрөсүң, дагы кайра жигип кетесиң, тренерлерди көрөсүң. Койчу кайра ушулар менен дагы бир иштеп турган ушул. Оказывается, убакыт деген мезгилден батыр өтөт экен. 26 жыл батыр өтүп. Көп кыйынчылыктар болду. Көп тосуулар болду. Ажүнен кыргыздардын өзүбүздүн каныбызда да бар экенбиз. Көрө албастык дегендер көп. Биринин баягы жасап аткан ишине экинчиси көрө албагандар болду. Интригалар көп болду. Ошолордун баары бирөөнө жаман сөз айткан жок. Ошол отурган тренерлердин баары билет, катышпаган тренерлердин баары билет. Буга кош керек, буга кош керек, айтпабыздар кош керек. Бир отургузуп, түшүндүрүп, бириктирип, бирлештирип кайра иштегенде. Жерлерде спорт залдар ачылды. Борьба бүгүнкү күндө күрөш чоң деңгээлде чыкты. Андан сырткары мына мамлекет жагынан да кийинки убактарда чоң колдоолор көрүлүп баштады. Акчалар убагында бөлөнө баштады. Жаңы президент айтты, убагында мамлекет 32 миллион сом бизге карыз болду. Федерацияга. Убагында. Мына ошолордун баардыгын көтөрүп келди. Барып обменкалардан карыз калчубуз бар. Мына финансиялар отурлар. Балдарды ушу соревнования жөнөтүшүбүз керек. Акча берип турларбыз, бир айга 2 ай. Ушинтип карыз алып жөнөткөн күндөрүбүз бар. Мындан кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына жапатырма 3 жыл подряд Азия чемпионаттарын өткөзө баштагандан кийин кичине өзүбүздүн кассабызга акча түшө баштады. Федерация мүчөлөрү. Ошонун бир тиынын коноктор. Только ушу федерацияга жумшат. Жанагы 100 миңден, 200 миңден
Былтыр 17 миллион тарап келди. Ушул өзүбүз федерация иштеп, тренерлер баарыбыз иштеп, ушул акчаны таап, кассага салып, атнага бөлүштүк. Бүгүндө да акчабыз бар. Любой тренер келгенде баардыгына берип аткан. Агай, бизге дополнительный акча керек болот. Канча керек акча? 10 акча керек. Коллегиально чечебиз баласы. Федерация мүчөлөрү, спорттун мүчөлөрү. Бөлүп берели ушул акчаны. Все, давай отдадим. Голосовать деп туруп, бөлүп берип жүр. Бардыгы прозрачный казалды. Чеберлер сүйлөп атты, бул жерде акча жетпейт. Спортто акча табам деген киши бул мындай. Ошол мен ойлоп атам, жаңы президентке дагы кааларым иштериңизде ийгилик болсун. Андай мына жигиттер аябай жакшы. Мыкты жигиттер. Аксакал болсо турат, Жеңиш Бекович менен биз колпалда окшойт. Мен мына 62-ге чыктым чын. Бизде де убакыт тең батыр өтөт экен. Мына агайыбыз отурат бул жерде. Хаким Мухтин жутуштар айттыр эле, келбей отур деп. 86-да, 85-те биз бир тренерибиз бар. Жана Жоломан Шашынбек. Биз ал кишини көрүп алып өзүнчө эле мындай дем ала беребиз. Агайды айтып берем, ага сиз моунда жүрөсүз деп чукайбыз, тренировка кылабыз. Возрастка алабыз. Бир жылдар мындай болду да, мен сиздерге берген убакыт мынча болуп калды. Эми мындан ары дагы мындай чоң жыйындар болобу болбойбу анда билбейт. Бизден бир айыбыбыз аябай намыска тийди. Отурабыз. Айсулуу менен чемпиондуктар майда отурабыз. Айтып калды. Лезбайке Кыргызстандын жарым эле кулагысыны борецтер болуп кетти. Бирок чемпионка мира бир эле Айсулуу депчи. Мындан ары дагы бирге мондай чоң-чоң результаттарды жаратып, мамлекетибизди, элибизди, жерибизди сүйүүгү, Кыргыздын флагын көтөрүп, гимн ойнотуп туралы баарыбыз. Ошондо да баарыбыз чогуу болобу баарыбыз. Не? Кандай дейсиз? Рахмат агай. Милис токтомдун отчетун бекитишибиз керек экен. Сунушка коем. Кимиңизде отчет канааттандырарлык дегенге макул болсоңуздар, колуңуздар көтөрүп коюп. Макул. Каршы жок. Рахмат. Анда кийинки маселе, урматтуу конференция катышуучулары, экинчи маселе көтөрүш, федерациянын жаңы президент шайлоо маселеси. Федерациянын жаңы президентине кандидат Тентишев Эркин Саткынбаевичтин кандидатурасы сунушталат. Кыскача өмүр баянын азыр начальник командалап берет. Саламатсыздарбы? Агайлар, урматтуу жыйын катышуучулары, уруксат берсеңиздер өмүр баяны боюнча маалымат берип өткөнгө. Тентишев Эркин Саткынбаевич 1962 жылдын 29 апрелинде Бишкек шаарында туулган. 3 жогорку билимдин ээси. 1979 жылдан баштап 1986-га Скрябин атындагы Кыргыз улуттук айыл чарба институтунда окуган. 1996 жылдан 2000 жылга чейин Кыргызстандын эл аралык университетин бүтүргөн. 2000 жылдан 2003 жылга чейин Кыргыз Республикасынын дипломатиялык академиясын бүтүргөн. Эмгек жолу боюнча маалымат 1986 жылдан 1999 жылга чейин Кемин районунун караштуу Ильич атындагы мамлекеттик асыл тукум заводунун жетекчиси болуп, селекциялык көзөмөл курт фермасынын башчысынын милдетин аткаруучусу болуп иштеген. 1990 жылдан 1991 жылга чейин башкы зоотехник, Кемин районунун Быстровка пресс айылынын чарба ишканасынын директору. 1993 жылы Аида Кристалл фирмасынын уюштуруучусу, Бишкек шаары. 1998-2001 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасындагы Соуда өкүлчүлүгүнүн жетекчиси болуп иштеген. 2001 жылдан 2004 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Ислам Республикасынын дипломатиялык
миссиясынын башкы консулу жана жетекчиси болуп иштеген. 2004 жылдан 2005 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Тышкы ишки иштер министрлигинин алдындагы иммиграциялык фондунун директору болгон. 2004 жылдан Тентимишев атындагы Азия медициналық институтунун негиздөөчүсү болуп эмгектенип келген. 2021 жылда өкмөттүн Чүй областындагы өкүлү, ал эми 2021 жылы июль айынан баштап президенттин Чүй областында ыйылган укуктуу өкүлү болуп иштеген. Ал эми сыйлыктар боюнча 7 апрелдин баатыры медалынын ээси, Чүй облусунун кемеңгер медалынын ээси, Чүй облустук мамлекеттик администрациянын ардак грамотасы менен сайланган, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин ардак грамотасы менен сайланган, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2018 жылы 31 декабрда даңк медали менен сыйналган. Рахмат. Сөздү Тентиш Эркин Саттамбаев сөзүнө беребиз. Сөз Тентиш Эркин Саттамбаевке берилет. Уважаемые соотечественники, уважаемые друзья, для меня большая честь приветствовать вас сегодня как кандидат на пост президента нашей уважаемой Федерации борьбы. Я глубоко убежден, что борьба – это не просто вид спорта, это школа жизни, которая воспитывает характер, силу духа и стремление к победе. Наши спортсмены – это наше будущее, и мы должны создать все условия для их успеха. А также, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить президента нашей страны Джапарова Садыра Нургулевича и председателя ГКНБ Ташиева Памшевека Дышаевича за их большой вклад в развитие молодежи и спорта. Как я уже отметил, они действительно продвигают успешное развитие спорта, а также будущее нашей страны, которое находится в руках нашей молодежи. А также хочу поблагодарить за оказанное мне высокое доверие в выдвижении моей кандидатуры на пост президента Федерации, уважаемой Федерации борьбы. Моя программа вкратце охватывает основные аспекты. Это в первую очередь, я, не зная нашу федерацию, я, как говорится, пришел к выводу, что какие нужны аспекты нам продвигать в основном. Хотя сейчас по отчету уважаемого Мелиса, здесь, честно говоря, много уже сделано, и Федерация борьбы уже вышла на более высокий уровень, но мы должны вместе, совместно продолжать, наращивать, и, как говорится, нельзя нам останавливаться все равно на достигнутом и идти вперед. Ну, первое, это один из основных моментов, это тренера, конечно, поддержка тренеров. Наше главный тренер, старший тренер – это сердце и душа нашего движения. Я уверен, что их труд должен быть вознагражден достойно. В своей программе я предусматриваю введение системы выплат, которая обеспечивает стабильную заработную плату главным и старшим тренерам. Это позволит им сосредоточиться на развитии наших спортсменов и достижении наивысших результатов. Консолидация всех видов борьбы. Это не разделение между вольниками греко-римской или женской борьбой. Они должны быть консолидированы, и для них мы должны создать тесное сотрудничество между всеми этими направлениями, чтобы консолидировать наши усилия, создать общую стратегию развития. Мы будем работать над тем, чтобы каждый вид борьбы получил равные возможности для роста и развития. Следующее — развитие молодежного спорта. Самое главное, мы должны готовить будущее поколение. Поэтому, я считаю, мы обязаны создать все условия для привлечения молодых талантов и их дальнейшего профессионального роста. Я планирую активное взаимодействие государственными структурами и частными партнерами для увеличения финансирования юношеских программ, проведения соревнований и улучшения условий для тренировок. Молодежную программу со школьной скамьи, вот, допустим, в разных развитых странах
вот бывал в Америке, в других странах, видел, есть специализированные школы. Прям со школы начинается уже подготовка. Поэтому тренера есть, надо просто объединить образовательную систему с нашими будущими и выводить их, наших талантов. Также самое главное юридическая поддержка наших спортсменов. Современный спорт — это не только тренировки и соревнования, но и работа с рекламными контрактами и спонсорскими соглашениями. Я предлагаю внедрить юридическую поддержку для наших спортсменов, которая поможет им грамотно, прозрачно оформлять рекламные контракты и защитить их интересы. Это даст им возможность сосредоточиться на спорте, зная, что их будущее защищено. Следующая — прозрачность и открытость управления. Управление федерации должно быть прозрачным и открытым для всех участников процесса. Я выступаю за полную прозрачность бюджетов и отчетности, чтобы каждый член федерации знал, на что тратятся ресурсы и как принимается решение. Ну и самое последнее, которое Тохтамамбетович уже подчеркнул, что уже вышли на международный уровень, это международные отношения. Мы должны больше стараться вывозить наших спортсменов, больше их привлекать, чтобы происходил обмен опытом. И для этого будет стремиться, чтобы наши спортсмены занимали ведущие позиции в международной арене. Для этого мы наладим сотрудничество с международными федерациями, организуем обмен опытом и участие в крупных соревнованиях, чтобы наши борцы имели возможность соревноваться с сильнейшими спортсменами мира. Друзья, вы как знаете, борьба — это не только спорт, это путь к величию. Вместе, я думаю, мы сможем внести нашу федерацию на новый высокий уровень, обеспечив ей устойчивое развитие и международное признание. Я готов работать для вас и с вами вместе и выполнять все эти задачи днем и ночью, как Мельдо Томар сказал. Эми чын айтканда, урматтуу мекендештер, урматтуу спорттун катышчылары, ушу конференциянын катышчылары баарыңарга чынында мен өзүм рахмат айткым келет, ыраазычылык билдиргим келет. Ушунча чоң иш жасалыптыр. Азыр биз Тотомобилдин отчету боюнча отуруп мен абдан сыймыктанып атам. Чыны эле абдан көп иш чара жасалды. Бүгүнкү күндө чындыгында негизи күрөш абдан өнүккөн биздин Кыргызстанда деп эсептесек болот экен. И мына бүгүн абдан көп жетишкендикке жетип отурат. Баарыңарды ушу жетишкен жетиктер менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Биринчиден, экинчиден ырыс алды ынтымак дейт кыргыздар. Ынтымакташып, мындан ары дагы чогуу иштешип калсак, Кудайым буйрса, чогуу иштешип калсак, ойлойм биз алтындарды багындырып келебиз деген ишенич бар. Чоң рахмат. Рахмат. Эки Саркынбай суроолор барбы? Жок болсо шайлоо өтөлү. Шайлоо ачык добуш менен белгилүү өткөрүүнү сунуш кылам. Кимдер макул болсо кол көтөрүп коюңуздар. Каршы жок. Анда куттуктайлы мына. Mesele улуу атайын, ишиңизде ийгилик болсун. Балдар жакшы калып кетти айтылды. Жардамды берет. Буякта мультик тренерлер отурат, курамын тренердин баардыгы. Эң туура топоктен жеринде программаңыз сонун деп
ошонун баарын внедрять этсек, мен ойлоп атам чоң эмеге жетишкендиктерге жетишебиз. Жанагы окуу деген мага жакты да. Спортсмендерди мындай жасканды үйрөткүлө. Мен канча жылдан бери айттым. Ана кээ бирлери жастырып, окутуп атат. Мындай болуп калбасын. Эртеңки күнү күрөштүн эртеси да бар. Күрөштүн эртеси да бар. Ошону унутпагыла. Окутуш керек балдарды. Образование бериш керек. Окубаган сабатсыз бала, билметкен бала спортто конечно результат жакшы. Но тем не менее мындай окуумда кошо ала кетиш керек. Ошол программаны аябай эмечи мен колдойм. Башынан айтып жүрөм балдарга, балдарга бизге да мындай окуткан күндөр да болду, Нурбек билет го, могу терминдерге айткандай, мындай жастырып көргөнчү балдар, жазганды билет экен кээ бирлери. Я сомневался, честно говоря, много, что многие не умеют. Biz neler mıhtı sportsmenlerimiz var da Allah arasında maçlar айтып koyuyor. И тренера есть некоторые тоже. Onun için интеллектуально өйдө өсүш керек. Мына ошону аябай мен да колдоп атам сиздики программадачы. Кол буту менен жардам берем ошолочу. Себеби образованный человек баардыгын көрүп билип турат. Жанагындай ар кандай интригаларга кошулбайт да, эми мындай баш деген андайларга барбайт да. Туурабы? Особенно спортсмендердин арасында интрига көп, аресттердин арасында көп, немелердин арасында көп. Баарын билебиз. Мен эми тиякта иштебедим, билесиңер. Я оперативно все знаю. Балдар отурбайбы сотрудниктер. Я очень хорошо работал. Ошон үчүн эми учук эмесмин, эркин. Ладно деп койчу, мен бала жаш бала деп. Учукпай койсо билбейт экен деп ойлоп жүргүлө. Бул киши да көптү билет. Үйрөтөм бул кишиге да. Мындай кылыңыз депчи. Советти берем. Кыйшаңдаган, мыйшаңдаган тенелер болсо, эми акесин таанытабыз. Бөлөкчө айтып. Чын. Мурда мен мындай жумшак кармачымын, чын айткандачы. Мына бир-эки жакшы инилерим келип айтып, агай сиз аябай эле жумшак кармадыңыз. А бирок по натуре я сам жесткий уж. Жумушта жүргөндө ошондой болчу. Бирок катта мындай билбейм, мындай эмете берчүмүн да, силерди аячумун. Азыр эми результат керек. Жаңыча жетет уже, эми алтынга чыгышыбыз керек. Алтынга чыгыш үчүн железный дисциплина президентибизди колдоп, бирнакай тереңде жакшы ынтымактар иштейли. Сизге ишиңизге ийгилик. Мына шарттар түзүлүп атат да. Баары берүү, акчасы бар, баарын айтып. Баарыбыз билгисе келет, сону менен иштеп атабыз. Бөлө турган бул жердечи, мына жердечи делить нам нечего. Бөлө турган эчтеке жок. Башынан бери айтчумун. Барачтер бөлө турган эчтеке жок бул жерде. Керекти мен алып чайымдан, сен эле келирлер. Ошон үчүн биригип иштешиге судейский корпусда айтпай кеттим. Судейский корпусда аябай жакшы. Биздечи азыр жана айтып өтпөдүм да. Азыр бир 10-15 киши кетчү. Ошонун башында мына Майрамбек турду. Мен Майрамбекке аябай чоң ыраазычылык билдирем. Мына Олимпиадада өзү билет кандай иштерди биз жазабыз. Күнү-түнү менен барабыз. Мына жасалган ишти айтып коюшум керек мен бизде. Экөөбүз ээрчишип алып күн-түнү менен иштедик, түнү менен. Мына результаттын келгени дагы биздин салымыбыз бар ошол жерде. Азыр мына булардын арасында агайдан келгендер бизбиз ошо Майрамбек андан Павлович. Молодец, судейский корпуста авторитеттүү күчтөр берин алып судейский. Жигиттер колдо бар алтын баркы жок дегендечи, барктагыла бир-бирине. Время уйдет, возраст бүтөт моун бар. Анан деген желет этесиңер. Мен ошону убагында жасап, айтпай коюп турмун. Ошол кишини сыйлабай коюп турмун. Тиндей коюп деген андай өкүнүчтөр болот. Биздин башыбыздан өткөн да. Пришлось нам кийин жаш кезекте каталардын баардыгын барып, байке кечиртебиз, биз убагында туура эмес кылган иштер болгон. Мен баардыгын башыбыздан өткөздүк. Тем более мен эмнени гана көргөн жок. Я сам шел. Никто не помог. Өзүм менен өзүм өстүк. Агай. Тренировка кылдым. Агай. Рахмат, ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат агай. Федерациянын атынан
тренерский штабтың кичине белектери бар экен, ошону тапшырып уруксат беришпей келем.